Жалал Абад эл аралык университетинин чейрек кылымдык мааракеси өлкөнүн билим берүү тармагында эмгеги сиңген аталган окуу жайдын негиздөөчүсү, экономика илимдеринин доктору, профессор маркум Кантөре Токтомаматовдун 70 жылдыгы менен коштолду. Мааракеге анын үй бүлө мүчөлөрү да келишип, алардын атынан маркумдун бир тууганы Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков агасынын ысымын түбөлүктө калтыруу аракеттери үчүн ыраазычылык билдирди. Туугандардын атынан, Кантөре Шариповичтин үй бүлөсүнүн атынан ушул университеттин атын биздин Кудай берген чоң бактыбыз бардык жактан алып айкөл адамыбыз Кантөре Шариповичтин атын койгон үчүн, ушу чечимди чыгарган үчүн Кантөре Шарипович урматтаган, сүйгөн жамаатына, коллективине, шакирттерине, кооператорлук союзуна ыраазычылык билдирип койгонго уруксат этиңиздер. Мааракеде Кыргызстан тарыхында алгачкылардан болуп, мамлекеттик эмес катары ачылган бул окуу жайынын өсүп өнүгүшүнө Кантөре Токтомаматовдун эмгеги чоң экени белгиленди. Азыркы кезде бул окуу жайы областтын эле эмес, өлкөнүн да билим берүү жана экономика тармагынын өнүгүшүнө салым кошуп келатканы айтылды. Тарыхый дагы бир чоң мааниси Кыргызстандын тарыхындагы биринчи мамлекеттик эмес жогорку окуу жай ачылып, бир тыйындагы областтык бюджеттен, республикалык бюджеттен бул жерге акча коротулган жок. Ошол Облус патриот союзунун, Кыргыз патриот союзунун финансылык жардамы менен ушул окуу жай түзүлөт. Замандын талабы деп айтып кетсем болот. Ошондуктан университеттин өзүнүн мындай орто, өзүнүн аябай маанилүү дагы өзүнүн университеттин жааматын негизинен биринчи кезекте куттуктап кетет элем. Чыгармачылыгында ийгиликтерди каалап, чындын соолукту каалап, көп ийгиликтер кошуп келебиз. Окуу жайдын мааракесин куттуктап Түркия, Казакстан, Польша мамлекеттеринен коноктор келишти. Алар бул окуу жай менен кызматташтыкты өнүктүрүп, жергиликтүү студенттердин чет жакка барып билим алышына чоң мүмкүнчүлүктөр ачылганын белгилешти. Окуу жай Болонский процесс боюнча эки мамлекет тыгыз байланыштабыз. Өзгөчө академиялык мобилдүүлүк боюнча байланыш жакшы. Алдыда дагы көптөгөн пландар бар. ар карата жакшы жумуш жасайбыз. Интернационализация. Биз студенттик алмашуу чараларын алып барышыбыз керек. Ошондо бул жактагы студенттер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Алар биздеги окуу системасы, бай маданиятыбыз менен таанышып, алдыга чыйыр салганга шарт түзүлөт. Өсүп өнүгүп жаткан Кыргызстан менен кызматташуу биз үчүн да кызыктуу жана пайдалуу. Аталган окуу жайын студенттери эл аралык университеттин заманбап билим берүү системасы, башка окуу жайларда кездешпеген өзгөчөлүктөрү, коррупцияга жол койбогондугу үчүн тандап алышканын айтышат. Ошондой эле бул окуу жай жаштарга эл аралык маданиятты да жайылтып келет. Бул окуу жай бүткөндөн кийин өзүмдүн пландарым боюнча чет өлкөдө иштеген максаттар бар. Бөлөк университеттерден караганда шарттар абдан жакшы, техникалык жактан абдан өнүккөн, спорт зал аянтчалары бардыгы абдан бизге жагат. Дагы бул окуу жайды бүткөндөн кийин чет өлкөгө чыкканы абдан көптөгөн шарттар бар. Жайкы каникулда чет өлкөгө жиберип абдан көптөгөн шарттарды бизге беришет. Чейрек кылымын белгилеп жаткан окуу жайдын мааракесинде Кантөре Токтомаматовдун эстелиги ачылып, илимпоздордун катышуусу менен эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Ушундай иш-чаралар окуу жайдын мындан арыда өнүгө беришине шарт түзмөкчү. 11-12 студентибиз башка мамлекеттерде окуп атышат. Ошондой эле мугалимдерди да биз жиберип отурабыз тажрыйба алмашканга. Анан ошол мамлекеттерге барып, чет мамлекеттерге барып алар өзлөрүнүн илимий изилдөө иштерин жүргүзөт. Анан университеттин жетишкендердин дагы бир нерсеси бүгүнкү күнгө бул диссертациялык кеңештин ачылышы. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарындагы эл аралык университет Кыргыз Республикасынын президентинин 1993 1 апрелиндеги жарлыгы менен түзүлгөн. Учурда 8500 студент билим алып келүүдө. Бул жогорку окуу жайдын карамагында дагы 3 лицей жана 3 колледж иштеп жатат. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.